Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар 13 ноябрь 2020 жыл Аравон районуна караштуу Төө Моюн айылынын Эсенбай деген айылда турабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш мынакей өзүңүздөр көрүп турган 5 кашка мына кара атты сизге тартып көргөзүп берели. Атты баккан ээси дагы менин жанымда турат туугандар. Бул аксакалга бул ат боюнча мүнөздөмөсүн айттырып, ат боюнча көрүңүздөр туугандар. Ат жаккан болсо мен алдыда бул видеонун алдына номерлерди коюп өтөм. Ошол номер боюнча бул сыны келишкен Панда деген кайман аты бар экен. Ушул атты тартып көргөзүп берем туугандар. Аттын өнөрү кандай, азыр ээсине бир суроо узатайлы, биз менен чогуу болуп көрүп туруңуздар. Салам алейкум аксакал. Кандай, жакшысызбы? Жамыр, кандай? Жүрөсүзбү? Иштериңиз жакшыбы? Мына ат боюнча бир мүнөздөмө айтпайсызбы? Атыңыз кандай? Канча жылдан бери багасыз бул атты? Атты өзү мен алганыма 2 жыл болду. 2 жыл болду. Атка алганымда эгеси гарантия, ол эгесинин бээси бооз келген экен Россиядан. Келгенде туулгандан кийин буга анан Панда деп кличка коюп койгон экен өзбек. Ошондо эле Панда болуп келген, туулганда эле. Туулганда эле Панда деп кличка койгон экен. Мына айга окшогон жон жолпун эмеликтен тайлыгы да чырайлуу болгон экен, ошо Панда деп кличка койгон экен. Аны мен энде жакшы көрүп балама алып бердим эде. Энди азыр ошо мен алып келгениме канча жыл болду? Былтыр бир кыш өттү. Мына уже 8 жашта болуп атпайбы бул? 8 жаш экен да ата? Азыр 8 жашта болуп атат. Алып келгенде былтыр биз алып келгенде арык эди. Алып келип былтыр багып уже күздө уже улага ада болоюн деген малды алып келип ишканча чабылбай эле жүгүрдү, жакшы эле жүгүрдү. Кийин жазда туруп, кийин багып, кече жакында эле алып чыктым муну бакканга бир общем 1 ай болду суу түштү баштаганыбызга. Бир 20 күнчө минилди да шунун арасында. Башка суу минилген жок, кол тийбейт. Башка мал келден кол бошобой калып, мал бак муну суутканга ham кол тийбей, чала сууып турат да. Азыр муну улага салып койгонго убакыт жок болуп атпайбы. Аттын улагы кандай? Улагын айтыңызчы. Улага гарантия, улага. Гарантия бересиз? Улагы вообще кечет. Мына кетип аттын бою бир 70 чыгып калат окшойт, 1.75 бою. 1.75. Мына достор, атты көрүңүздөр. Аттын мындай кашкасы дагы узатасынан кеткен 5 кашка. Бунун породасы толук маалымат жок туугандар. Бирок аттын түзүлүшү, аттын сыны аябай жакшы экен. Азыр атты мындай кыска аралыкка чаап көрсөк болобу ака? Кыска чаап көр. Кыска, көп узун чаппай. Аттын чаарбысы айрылып кетпесин. Мына достор, аттын турушун көрүңүздөр. Андан кийин туугандар биз 8 жаштагы бул аттын баасын айтабыз достор. Кыйкырыкка үйрөтүп тур да? Кыйкырыкка жүдө үйрөнгөн. Мына достор. Аттын жооштугу кандай ака? Жооштугу өтө жоош. Жоошпу? Алдыда мал байланып турат, малга ham тийиштик кылып, теппейт, аркасынан тагыдан койдун козулары өтүп кетет. Тек бир бутун кыймылдатып койбойт. Өтө жоош экен да? Өтө жоош, мындай баяу мал. Мындай неместен мал келге эч кандай тиштеп же теп, ондай неме өнөрү жок вообще эле. Жоош. Бул сын кармап көрсө, кармап көргөзүңчү. Кармап көрсө вообще эле былк этпейт ит жагынан. Мына достор, көрүңүздөр. Көрүм эмелер көрүп. Муну такага ham жоош. Такага да. Мына жери эмне болгон буту? Бул кече аны жерде балам минип чыгып, кечеси минип чыгып, латоктон өткөндө тийип кетиптир да. Тайып кетип аркасын буруп алыптыр да ошо жерде. Ал эч нерсе эмес, Ол эчтеке кылбайт, ол тышкы жарат. Мына кетип Панда деп, бул туулганда эле ушундай ат аталыптыр. Кайман ат коюлган экен, Панда деп караңыздар. Панда да коюлган экен, шу Панда мурда. Мында аттын поворотторун бир көрбөйлүбү? Мына аттын поворотторун көрүңүздөр. Ат жаккан болсо, мынакей ээси жанымда турат. Азыр баасын канча деп атасыз ака? Баасын канча дедиңиз? Баасын мен 8000 деп атам, келишебиз да, 8000 деп атасыз. $8000. Мына кетип 5 кашка аттын баасы $8000 коюлду. Улагы бар. Үйүргө койгонсузбу? Жок, үйүргө быйыл жазда айтканда мына жерде бир бала келип ишкыбаз болуп, шуну былтыр бир бала келип бир бээге коюп элдерден апарып коюп келдим деди. Мен өзүм бармадым. Бул бала ишеничтүү бала да бердик. Алып барып жазда кече бир бээге коюптур да? Бир бээге койдук, ошо бойдон коюлган жок бул. Мына кетиңдар, көрүңүздөр, атка баа бериңиздер. Ат кандай экен мынакей. 4 буту тең ак. Арканкы буту да мынакей караңыздар. Атка баа берип, бул ат боюнча мүнөздөмө айтылды. Эми баасы $8000 деп коюлду.
азыркы сомдун курсу менен эсептегенде 650 миң сомго жакын болуп калат экен. Эми айтылгандан кеми бар да ака? Кеми бар. Азыр мына Өзбекстандын чек арасында турабыз мына кызымдар. Эгерде Өзбекстандан кардал чыгып калса, өткөрүп берүү жолу дагы каралат экен туугандар. Анда эмесе бул атка панда кайманатындагы атка баа бериңиздер. Кандай ат экенин комментарийге жазып, өзүңүздүн оюңузду пикир кылып калтырып кетсеңиздер болот. Мына кыска аралыкка дагы бул атты чаап көрдүк. Азыр дагы бир коюп көрөлү. Сиздер көрүңүздөр туугандар. Токтошу улагына гаранти былтыр дагы чабылып жүргөн ат экен. Дуал пуалды карабайт дейт. Ушундай ыргып кирип сүрүп чыккан панданы Аравандын Төө Моюн айылынан тартып көргөзүп бердик. Төө Моюнга келиш үчүн сиздер Кызыл Кыя тарап менен келсе оң болот экен. Араван жак менен да келсе болот туугандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылышты бул атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгарабыз достор. Аттын мүнөздөмөсүн толук уктуңуздар. Атты чабап көргөзүп бердик. Сиздер менен не дейсиз? Камыра экен да. Муз-ТВ каналы болду туугандар. Азыр бул жака бир бастырып көрчү. Акырын эле аттын басыгын көрөлү. Өзүңүздөр атка болгон бааңыздарды бериңиздер туугандар. Мына арт жагынан дагы аттын буттарын көрөлү. Сиздер бул ат кандай экенин комментарийге жазып кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей туугандар, бүгүнкү чыгарылыш панданы тартып көргөзүп бердик. Ошону менен соңуна чыгарабыз туугандар. Биздин каналга катталып, жазылып элек болсоңуздар, жазылыңыздар. Бул ат жаккан болсо, класс басып өзүңүздөрдүн оюңуздарды, атка болгон көз карашыңыздар кандай жазып кетсеңиздер болот туугандар. Сиздер менен мен Муз-ТВ каналы, менин атым Замир болду туугандар. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.